Ата деген ыйык мазарда турабыз. Бул жерде бул негизинен өтө ыйык жер болгон үчүн, Эшен Атанын күмбөзү ушул жерде жайгашкан үчүн бул жерде зыярат кылуучу ыйык жер катары бир эле чоңалай эл эмес, бүтүндөй ушул билген түштүк области, андан сырткары бул жерди караган эженин айтымына караганда Казакстандан дагы башка өлкөлөрдөн да келип зыярат кылып кетишет экен. Балалуу болбогондор балалуу болуу үчүн, ооругандар Кудайдан шыпа тилеп, кимдин кандай тилеги болсо ошолордун бардыгын Кудайдан тилеп ушул жерге келип зыярат кылып кетишет экен. Bizim özümüz maksatımız şol жылда bir mal kelip keteriz tuğan uruk menен. Soyuş kılıp gelip, okat kılıp, dua kılıp, soyuş kılıp, pişirip jep, Kur'an okup, bir gün tünöp, namazımızı okup keteriz. Jakşı jer bir yer, aybay, sonun jakşı jer. Bu kümbözgө bir kılım ele bolsa керек чынында. Бул кийинги кабыры да, биринчи кабыры о бир жер титирегенде бузулуп кетип, анан кийин ана бул кабырды койгон экендер. Аксакалдардын айтышы боюнча, эми ого чейин мен эч нерсе деле билген эмесмин. Келген аксакалдар айтат. Бул жерде биринчи Эшен атам узак сапарга жөнөп атып, анан бул жердеги кабырдагы адамдар уруксат берген эмес экен. Сиз шу жерлик болосуз, эрте үзүлөсүз деп ушинтип айткан экен. Шунун эртеси эле бая Эшен атам үзүлүп, шундагы элдер жайыга барып, жайыны казып неме кылганда, жайынан бир эки неме казгандан кийин эле таяр арчадан эшиги болгон таяр жай чыккан экен. Ана ошо Эшен атам өзү өтө өрдү айткан экен, мен намазыма адам чакырбагыла өзү келет деп ошентип неме кылган экен. Анан ошонун ушул Эшен атам үзүлгөндөн кийин ушу намазга турганда эки бузатчан келип намазга катышып, эл башын көтөргөндө кайып болуп кеткен экен. Ramazan. Bu Ramazan.